жетүү маанилүү экендигинин себептерин аныктадыңыз. Эми сиздин ниеттериңиз айкын болду. Сиз эмнени кааларыңызды, эмне үчүн жана канча убакыт аралыгында жеткиңиз келерин билесиз. Андан ары эмне кыласыз? Жигит бараандуу эл аралык китеп басып чыгаруу компаниясынын редактору Эрика Хилл деген аялдын маңдайында отурду. Ал Жигиттин тизмесиндеги 4-чү адам. Жигит Хилл айымды көргөндө анын жаш экенине таң калды. Жогоруда айтылган кызматта бир топ жашка барып калган адам иштесе керек деп ойлогон. Бирок Хилл айым 33 гана жашта. Өзү дагы бир 10 жылга жаш көрүнөт. Ал узун, саргыч кызгылт чачтуу жана бакырайган боз көздүү, татынакай аял экен. 3 баланын энеси болсо дагы сымбатын жоготкон эмес. Чынын айтсам, деп жооп берди жигит. Билбейм, сиз туура айтасыз. Мен өзүмдүн максаттарымды билем, бирок кандай кылганда аларга жете аларымды билбейм. Ооба, ошондой, деди Хилл айым. 20 жыл илгери мен дал сиздикиндей абалда болгом. Өз карьерамды эркин кабарчы катары баштагам. Кош бойлуу кезимде да ишимди токтотподум. Ага кошумча балдарымды тарбиялап жаттым. Негизинен жаш энелер, үй бүлөлөр жөнүндө жазаар элем. Ошол учурда бул тема мени кызыктырчу. Демек үй бүлөмдө кандай гана окуя болбосун, мен аны макаламда пайдаланчумун. Алардын көбүн гезет журналдарга сатаар элем. Ошол эле учурда 3 баланы тарбиялап өстүргөнүмдү эске алсак, мен жашоомду жакшы эле уюштургам деп айтууга болот. Бирок менин башка кыялдарым бар болчу. Өзүмдүн менчик журналымды чыгаргым келген. Бирок ал кыялым эч качан ишке ашпачудай сезилчү. Анткени өздүк журнал ачуу үчүн өтө көп акча керек эле. Бир жолу интервью алыш үчүн чыгышка сапар тарттым. Капыстан каршымда отурган кары Кытайды байкадым. Ал дагы ошол шаарга кетип баратыптыр. Анын маанайы көтөрүңкү эле. Экөөбүз жолду ката ар кайсыдан кеп куруп келдик. Сөз арасында мен кабарчы экенимди айтып, өзүмдүн менчик журналымды уюштурсам деген кыялымды жашырбадым. Бул кыялым качандыр бир кезде ишке ашаарына көзүм жетпейт. Анткени ал үчүн көп акча керек дедим. Ал мага эңкейе колун тийгизди да, эгер сиз муну кааласаңыз, демек ал жөн гана кыял эмес деди. Ал эмне дегени? Деп сурады жигит. Мен дагы ага ошол суроону бердим, деп жооп берди Хилл айым. Ошондо карыя мындай деп айтты. Сиздин акылыңыз жеткен жана ишене алган нерсенин баарына жетүүгө болот. Жигит кары Кытай өзүнө да ушинтип айтканын эстеп, кол дептерине эскертүүлөрдү жаза баштады. Андан кийин карыя нагыз байлыктын сырлары жөнүндө айтып өттү, деп Хилл айым сөзүн улантты. Ал мага 10 адамдын аты жөнү менен телефон номурларын берди. Ошолор мага ал сырларды чечмелеп бере алышаарын айтты. Мындан бир жакшы макала чыгышы ыктымал деген гана ойдо алардын баарына жолукмак болдум. Бирок көп узабай чын эле алар карыя убада кылгандарды жасап жатышканына ынандым. Менин бүтүндөй өмүрүмө зор таасир эткен сырлардын бири аракеттерди ойлонуп пландаштыруу күчү болду. Тагыраак айтсаңыз, ал эмне деген күч? Деп сурады жигит. Эмне кааларыңызды жана эмнеге аны кааларыңызды билүү өтө маанилүү. Кээде максаттарыңызды турмушуңузга тартуу үчүн ошол гана жетиштүү болот. Бирок алдыга койгон максаттарыңа жетүү үчүн кандайдыр бир аракет көргүң келсе, өз аракеттериңдин стратегиясын иштеп чыгышың керек. Ал сизди ошол максаттарга жакындатат. Аракеттердин ойлонулган планы деп ушуну айтабыз. Бардык ийгиликке жеткен спортчулар өз келечегин алдын ала пландаштырат. Алар таймаш учурунда эң жакшы калыпта болуш үчүн жана ошол абалда калыш үчүн машыгуулардын графигин түзүшөт. Таймаштан 1-2 жума кийин же мурун деген аларга ылайык келбейт. Эгер ал эң жакшы натыйжаларга жеткиси келсе, дал окуя болуп жаткан маалда эң жакшы калыпта болушу зарыл. Турмушта да ошондой. Адегенде аракеттердин ойлонулган планын түзбөй жана ага жараша иш кылбай туруп, байлык жыйнаган бир дагы миллионер жок. Бир нече жыл мурун мен абдан бай жана иши гүлдөп өнүккөн ишкерден ийгилигиңиздин сыры эмнеде деп сурадым. Ошондо ал мага баарына 3 эреженин аркасы менен жетишкенин айтты. Ал 3 эреже уюшкандык жана уюшкандык. Мына ушул жоопто терең маани камтылган. Архитектор тарабынан иштелип чыккан плансыз эле үй салуу аракетин элестете аласызбы?
Кандай материалдар менен шаймандар керек болот? Пайдубалы кай жерге куюлат? Имарат кандай калыпка ээ болмокчу? Жана канча кабаттан турат? Планыңыз жок болсо, сиз эмнеден баштаарыңызды да билбейсиз. Жигит макул боло баш ийкеди. Ушул эле принциптер сиз салууга же сатып алууга ыкла сурган бардык нерсеге тиешелүү. Мейли ал үй болсун, мейли автоунаа же байлыкпы. Ар бир нерсе үчүн аракеттердин ойлонулган планы болуусу зарыл. Жөн эле жашообузду жакшыртууга тырыша бергендин ордуна аракеттердин ойлонулган планын түзүү менен биз өзүбүз каалагандай жашоону пландаштырып алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Бул майда барат маселелерде дагы чечүүчү роль ойношу ыктымал. Сиздин телевизоруңуз бузулуп калды дейли. Эми сиз жаңысын сатып алышыңыз керек. Сиз кайсы компаниянын кандай моделдеги телевизорун сатып алгыңыз келерин билесиз. Эмки маселе, ошол телевизор колуңузга тийиши үчүн эмне кылышыңыз керек? Телевизор сатылган дүкөнгө барып, мага керектүүсүн сатып алам, деди жигит. Макул, андай телевизорлар сатылган жерди таптыңыз. Бирок ал жердегилер өтө эле кымбат болсо кантесиз? Анда сатып ала албайм да. Болгону ошол, деп жооп берди жигит. Сиз кары Кытай менен маектешкенде ал сизге маселени чечүүнүн алты эрежесин айткан жок беле? Деп сурады Хилайым. Жигит кол дептерин барактап, керектүү бетти тапты. Сага болгон мүмкүнчүлүктөрүңдүн баарын колдонуп көргөндөй сезилгенде, деп окуду ал. Мүмкүнчүлүктөрүң али түгөн элек экени эсиңде болсун. Туура. Хилайым кыйкырып жиберди. Бардык жагдайдан чыгуунун жолу бар. Болгону ошол жолду табыш керек. Демек телевизор 200 фунт турат дейли. А сизде 100 гана фунт бар. Эмнеси болсо да акыр аягы телевизор сатып алыш үчүн эмне кыла аласыз? Мисалы күтө турууга болот. 100 фунтту катып коюп, калган 100дү чогултуу керек. Айына 10 фунттан алып коюп отуруп, 10 айда 100 фунт чогултам да, телевизорлу болуп жатып калам. Ооба, ушундай кылууга да болот. Бирок 10 ай телевизору жок жашайсызбы? Дагы эмне кылсак мүмкүн болчудай? Менимче карызга акча алып, же телевизорду насыяга сатып алсам болот. Бул дагы бир мүмкүнчүлүк. Бирок аз вакыттын ичинде төлөй албай калсаңыз, өтө чоң пайыздарды төлөөгө аргасыз болосуз. Менин оюма келгендери ушулар болду, деди жигит. Болуптур. Ал эми сатуучулар арзандатуу кылууга көнөөр бекен? Сурап көрсөк кантет? Дүкөндөрдүн көбү сатып аткан товарларына асмандаган бааларды жазышат. Анткени менен алда канча төмөнүрөөк баага сатууга дилгир экенин кардарлар дайым эле биле беришпейт. Же болбосо үстөгү жок насыя бере аласыздарбы деп сураңыз. Алар жада калса, сиздин эски телевизоруңузду төлөмдүн кандайдыр бир бөлүгү катары кабыл алышы мүмкүн. Өзүңүз көрүп тургандай варианттары толтура. Бир караганда мүмкүн эместей көрүнүшү ыктымал. Бирок эгер отуруп алып, аракеттериңиздин ойлонулган планын түзө турган болсоңуз, чынында мүмкүнчүлүктөр көп экенин өз көзүңүз менен көрөсүз. Бар болгону 10 пункттан турган аракеттердин планын түзүңүз. Мүмкүн болгон 10 чечимди жазыңыз. Мисал келтире аласызбы? Деп сурады жигит. Албетте. Өзүм деле алайын. Жеке журналымды чыгарыш үчүн мага 100 000 фунт керек болду. Ошентип мен мүмкүн болгон 10 чечимди жаздым. Биринчи, 100 000 фунт бере ала турган адамды же компанияны табуу. Экинчи, 50 000 фунт бере алчу 2 инвесторду табуу. Үчүнчү, ар бири 20 000 фунт берүүгө макул боло турган 5 инвесторду табуу. Төртүнчү, ар бири 10 000ден бере алчу 10 инвесторду табуу. Бешинчи, 5 000 фунт бере ала турган 20 инвестор табуу. Алтынчы, 2000ден бере турган 50 инвестор табуу. Жетинчи, 1000 фунт бере турган 100 инвестор табуу. Сегизинчи, 500 фунт бере ала турган 200 инвесторду табуу. Тогузунчу, керектүү сумманы банктан карызга алуу. Онунчу, мени менен биргелешип журнал чыгара турган мамлекеттик басма компаниясына идеямды сатуу. Эми долбоор жалпы жонунан баштагыдай ишке ашпастай көрүнбөй калды. Мен мүмкүн болгон чечимдерди тизмелеп чыктым. Азыр кандай максатты көздөбөйүн 10 пункттан турган план түзүп алам. Түшүнүктүү, ушул ыкма бардык учурларда жардам береби? Деп сурады жигит. Ананчы, анткени бул ыкма максатыңызга жетүүнүн
Мурда оюңузга да келбеген ар кандай жолдорун изилдөөгө түрткү болот. Бир курдай мен жаңы шаарда жаңы чиркөө ачууну каалаган америкалык кечил жөнүндө аңгемени окугам. Анын чиркөө курганга акчасы болгон эмес. Ошондо ал отурат да 10 пункттан турган план түзөт. Ал мына буларды жазган. Биринчи, мектептин имаратын ижарага алуу. Экинчи, массондордун имаратын ижарага алуу. Үчүнчү, мергенчинин үйүн ижарага алуу. Төртүнчү, жаназа окулуучу чакан чиркөөнү ижарага алуу. Бешинчи, складтык имаратты ижарага алуу. Алтынчы, коомдук клубтун имаратын ижарага алуу. Жетинчи, жөөттөрдүн синагогасын ижарага алуу. Сегизинчи, жетинчи күн адвентисттеринин чиркөөсүн ижарага алуу. Тогузунчу, автоунаа сүйүүчүлөрдүн театрын ижарага алуу. Онунчу, үй салын элек жер тилкесин, чатыр жана бүктөмө отургучтарды ижарага алуу. Капыстан анда 10 мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал өзүнүн чиркөөсүн автоунаа сүйүүчүлөрдүн театрында жайгаштыруу менен ишке киришти. Көп жылдардан кийин анын туруктуу чиркөө коому калыптанып калганда, доктор Роберт Шуллер бүтөлкөгө көрүнгөндөй кылып бийик мунарасы бар кафедралык собор курам деп кыялданат. Ал үмүт мунарасы деп аталмак да, жалаң гана Кудайга сыйынуу жана келгендерге акыл-насаат айтуу, окутуу жайы, коомдук борбор гана болбостон, бүт өлкө үчүн үмүт менен шыктануунун булагы болмок. Анткени менен бир кыйынчылык бар эле. Андай собор курууга $1 миллион талап кылынган. Доктор Шуллерди, бул болбогон, ишке ашпас куру кыял, деп ынандыргандар да болду. Бирок ал кайрадан 10 пункттан турган планды пайдаланды. Биринчи, $1 миллион бере турган бир адамды табуу. Экинчи, $500,000 бере турган 2 киши табуу. Үчүнчү, $250,000 бере алчу 4 киши табуу. Төртүнчү, $100,000 бере турган 10 киши табуу. Бешинчи, $50,000 бере турган 20 киши табуу. Алтынчы, $25,000 берчү 40 кишини табуу. Жетинчи, $20,000 бере турчу 50 киши табуу. Сегизинчи, $10,000 бере турчу 100 киши табуу. Тогузунчу, $5,000 бере турган 200 киши табуу. Онунчу, $1,000 бере турган 1000 киши табуу. Акча тапканга кыйла убакыт кетти. Бирок ал муну ишке ашырды. Ушундай 10 пункттан турган планды кандай гана максат болбосун колдонууга болот. Бул ишкердикке байланышкан маселелерде жардам берерин түшүнөм, деди жигит. Бирок жеке көйгөйлөрдөчү. Менин максаттарымдын бири шаардын четинде 2 акр жер ээлиги бар 5 бөлмөлүү үйгө ээ болуу. Менин азыркы маянам менен ага жетүү эч мүмкүн эмес. 1 бөлмөлүү батирдин гана акысын төлөөгө чамам жетет. Анан ушул жагдай сизди эч бир ойго түрткөн жокпу? Лотерея утушун эске албаганда сиз өз кирешеңизди көбөйтүүнүн жолдорун таба аласыз. Компанияңызда кызматтан жогорулоону өзүңүзгө максат кылсаңыз болот. Же келечеги жакшыраак башка жумуш табыңыз. Ал тургай башка карьера жөнүндө ойлонууга болот. Эмнеси болсо да, эми сиз максатка жетүү үчүн кандайдыр бир өзгөрүүлөргө баруу зарыл экенин билесиз. Түшүнөм. Бул адеп укканда бир аз таң калыштуу угулат. Ошентсе да 10 пункттан турган план түзүп көрүңүз. Келиңиз, адегенде сиз жылдык кирешеңизди кантип көбөйтө аласыз? Ошону ойлонолу. Азыр канча айлык аласыз? Кантип көбөйтө аласыз? Ошону ойлонолу. Азыр канча айлык аласыз? 15,000 фунт. Деп жооп айтты жигит. Түшүнүктүү. Демек сиз жыл сайын кирешеңизди 2 эсе жогорулата берсеңиз, 5 жылдан кийин ал 480,000 фунтту түзмөкчү. Сиз каалаган үйдү сатып алгандан тышкары, дагы бир топ акча артып калышы мүмкүн го. Ошондой деңизчи. Бирок кантип мен кирешемди жогорулата алам? Жигит дагы эле көшөрүп турду. 10 пункттан турган пландын жардамы менен. Бар болгону ушуга байланышкан оюңузга келген идеялардын баарын жазыңыз. Макул, деди жигит. Мен көп иштеп, директорлукка чейин жетсем болот. Андай болгон шартта жылына 300,000 фунт иштеп табат элем. Бул мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Чынында эң оолак жайгашканы болсо керек. Компаниянын чегинде директорлук кызматка чейин жетиш үчүн адатта 5 жылдан көбүрөөк убакыт кетет. Андан башка колумдан келе турган жалгыз нерсе комиссиондук төлөмү бар жумуш табуу. Ошондо менин тапкан маянам эмне сатсам ошого жараша болот. Бирок ал аябай жакшы комиссиондук төлөм болууга тийиш.
деди Хилайым. Ал эми адистигиңизди жогорулатууга көз карашыңыз кандай? Адистигиңиз жогорураак болсо маянасы жакшы жумуш табууга шарт түзүлмөк. Бирок менин ансыз да чыгашаларым жетиштүү. Мага киреше керек, деп каршы болду жигит. Бул сөзүңүзгө кошулам. Ошентсе да кечки окуу жайына барууга эмнеге болбосун? Аныңыз чын, деди жигит. Мен бул жөнүндө ойлогон эмес экенмин. Ал эми өзүңүздүн жеке ишкердигиңизди баштоо жагына кандай карайсыз? Хилайым кызыга сурады. Бул маселенин чечүүнүн жакшы жолу, деди жигит. Бирок ал кандай ишкердик болушу мүмкүн? Кайрадан эле сизге ойлонулган пландын көмөгү тийиши мүмкүн. Көп адамдар кандай жумуш менен алектенүү ага ырахат тартууларын же өздөрүнүн күчтүү жана алсыз жактарын эске албастан эле кесип тандай беришет. Аларда карьерасы кандай өнүгүүгө тийиш экени тууралуу эч кандай ой жок. Адам ушундай жолду тандап алганда, жумуш эч качан жашоо үчүн акча табуудан чоңураак нерсеге айланбайт. Ал адам эч качан алектенген нерсесине баш оту менен берилбейт. Андан өз жумушуна кызыгууну да, дилгирликти да күтүүгө болбойт. Натыйжада мындай адамдар жумушунда эч нерсеге жетишпейт жана өмүр бою мойнунан байланган иттей болуп кыйналып жүрө беришет. Жигит оорулутунуп алды. Хилайым айтып жаткан жагдай анын абалына дал келет эле. Ал жумушуна кенедей да кызыкчу эмес. Жөн гана жумушу ага эсеп кысаптарын төлөө мүмкүнчүлүгүн берчү. Ал эч качан кандай кесип мага ырахат тартуулайт эле, же кандай жумуш менен алектенгим келет деп ойлонгон эмес. Эгер сиз бир нерсени жакшы жасагыңыз келсе, деди Хилайым, анда мындай суроолордун мааниси зор. Сиз жасап жаткан жумушуңуздан ырахат алмайынча жана өз ишиңиздин чебери болмоюн, сиздин жумушуңузду жакшы аткарылган деп эсептөөгө болбойт эмеспи? Ишти жакшы аткарбай туруп, жакшы акчадан кантип үмүт эте аласыз? Бир өтө даанышмандык менен айтылган накыл сөз бар. Өзүң сүйгөн нерсени жасай берсең, акча өзү келет. Эгер сиз бир нерсени сүйсөңүз, демек ошол иштин чебери болууга аракеттенгенге ынтызар болосуз. Көпчүлүк адамдардыкы тескерисинче болуп калат. Алар акча табуу үчүн иштешет. Ал акча менен өзүнө ырахат тартуулаган башка нерселерди жасашат. Натыйжада алар жуманын 5 күнүн аз кызыккан жумушуна сарпташат да, анан туруп алып, эмне үчүн эч нерсеге жетишпедик деп таң калышат. Кайрадан Хилайым жигиттин көйгөйлөрүн сүрөттөп таштады. Көп адамдар иштеген ишинен рахат алат болду экен, деп кызыга сурады ал. Саналуу гана адамдар, деп жооп айтты Хилайым. Ал эми бай адамдарчы? Алар көппү? Мен сиздин оюңузду түшүндүм, деди жигит. Жумушка киришип, же ишкердик баштаардан мурда жакшылап ойлонуу зарыл дегенди айтып турасыз. Эң оболу төмөнкүлөрдү тактап алыш керек. Мындай жумуш сизге ырахат тартуулай алабы? Ал сиздин жөндөмдүүлүгүңүзгө ылайык келеби? Ал сизди тандаган карьераңызга жана каржы маселесине байланышкан максаттарыңызга жакындата алабы? Баарын туура айттыңыз, деди Хилайым жылмая. Мында маңыз бар деп ойлойм, деди жигит. Муну бир нече жыл мурда эле колледжде окуп жүргөндө ойлонсом эмне? Сиз өткөндү өзгөртө албайсыз, деди Хилайым. Бирок өз келечегиңизди кура аласыз. Маселе антиш үчүн кандай аракет көргөнүңүздү? Билбейм, деди жигит. Ошондуктан келдим да бул жерге. Менимче өз ишкердигимди ачууну чынында эле каалаган болушум керек эле. Эң жакшы жана эң оболу эмне кылмакчысыз? Деп сурады Хилайым. Аракеттеримдин ойлонулган планын түзүшүм керекпи? Деп кайра өзүн суроолуу карады жигит. Дал өзү, деп Хилайым кубанычтуу кыйкырып жиберди. Ар бир ишкердик үчүн ал иштин планы болушу зарыл. Жакшылап ойлонулган аракеттердин планы. Эгер кандайдыр бир себептерден улам ишкердигиңизди негиздөө үчүн сизге карыз акчалууга туура келсе, сизге акча бере турган инвестор адегенде эле сиздин болочок ишкердигиңиздин толук планын сурайт. Ал баарын майда баратына чейин кылдат ойлонгонуңузга ишенгиси келет. Себеби ал өз тажрыйбасынан улам ойлонулган аракеттердин планын түзүп, ошол боюнча иш алып бармайын ишкердикте ийгиликке жетүү мүмкүн эместигин жакшы билет. Андыктан, эгер сиз байлык жаратууну самасаңыз, өз ишкердигиңизди негиздөө менен катар алдыга койгон тапшырмаларыңызды ойлонуп алганыңыз оң. Андан кийин эмне кылганы жатасыз жана качан кыласыз, ошонун планын түзүңүз. Кечинде жигит жазгандарын окуп чыкты. Нагыз байлыктын 4-сыры.
Аракеттердин ойлонулган планынын күчү. Эгер максаттарыңызга жетээриңизге ишенимдүү болгуңуз келсе, стратегия иштеп чыгып, аракеттериңиздин ойлонулган планын түзүңүз. Бардык маселенин чечилишинин алтын эрежеси дайым эсиңизде болсун. Мүмкүн болгон аракеттин баарын көрдүм деп ойлонгондо, андай эмес экенин унутпаңыз. Алдыңызга кандай гана максат койбоңуз, 10 пункттан турган план түзүңүз. Максатыңызга жетүүнүн мүмкүн болгон 10 жолун тизмелеңиз. Бирдемеде ийгиликке жетишем десеңиз, 3 эрежени карманыңыз. Уюшкандык жана уюшкандык. Бир жумушка макулдугуңузду берип, же кандайдыр бир ишкердик негиздээрден мурда өзүңүзгө 3 суроо бериңиз. Бул жумуш мага рахат алып келе алабы? Бул жумуш менин жөндөмдүүлүктөрүмө ылайык келеби? Ал мени карьера курушума жана каржылык максаттарыма жакындата алабы? 5-чи сыр. Атайы билимдердин күчү. Глория Браундун